Улак Ауыл айыл аймагына караштуу Оттук айылынын 26 жаштагы тургуну Талантбек уулу Ильяс үй бүлөдө улуусу болгондуктан жер алып өзүнчө үй салсам деген тилеги күч эле. 4 жыл мурун айылдагы ондогон жаштар менен катар жер тилкесин алууга кезекке турган. Эми минтип күткөн күн келип, турак жай куруу үчүн 8 сотак жер бөлүнүп берилди. Сразу кооруп баштайм, ошака таш сементин түшүрөм, фундамент курам. Бияка азыр шаарга караганда айылга жашаш жеңил болуп атат да, чындап келгендечи. Ошого аракет кылмакпыз. Ошо свети тартылып берсе, суусу кирип берсе, баарын эле жакшы да, условия трансформациядан өттүр. Негизи көл өтө сонун жер да. Ошол ишке ашса өтө сонун болот да биз үчүнчү. Оттук айылы боюнча 2000 жылдан бери жер тилкесин алууга 835 жаран кезекке турган. Бул күнү 41 жаранга жер тилкелери берилип, мамлекеттик акт тапшырылды. Кызыл китеби колуна тийген жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Өзүмдүн 7 балам бар. 7 балама үлүш жерден башка жерибиз жок болчу. Ушунун бир балама жер алынып атат. Кудай буйруган күн бүгүнкү күн экен. Бүгүнкү күнү аталган айыл боюнча 339 турак жай курууга жер тилкеси бөлүнүүдө. Ал эми 12 гектар жер аянты ипотекалык турак жай курууга, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилерди салууга бөлүнүп берилет. Ибраев Алтынбек Жусупбекович. Генпландын негизинде 339 турак жай курууга участоктарды бөлүштүрүп атабыз. Андан тышкары 8 гектар жерди социалдык объектилерге калтырдык. Анын ичинен ипотекалык үйлөргө деп 1 гектардан ашык жер калтырдык. Көрүктөндүрүүгө, жашылдандырууга, социалдык объектилерди курууга, спорт комплекстерин курууга калтырдык. Андан тышкары 4 гектардан ашык жерди мектеп, бала бакча сыяктуу курулуштарды куруу үчүн калтырып атабыз. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жер тилкесин алуу кыйла жеңилдеп калды. Мурда кезекке туруу иш кагаздарын топтоп бир топ убаракерчиликти жаратып келген. Азыр болсо жөнөкөй талаптар менен кыялдар орундалат. Бүгүнкү күндө Улак Ауыл айыл өкмөтүнүн Оттук айылында 42,182 гектар жер жарандарга берилип атат. Алган жерлер турак жай салып, бардык документтери каттоодон өтүп, мыйзамдуу болуп эсептелинет деп ойлойм. Бүгүнкү күнү Оттук айылы боюнча 41 жаранга кызыл китеп тапшырылса, жер алуу боюнча дагы 161 арыз кабыл алынды. Ал эми бөлүнүп берилген жер тилкелерине суу киргизүү, электр энергиясы менен камсыздоо алдыда ишке ашаары мерчемделүүдө. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, ысык көл жаңылыктары, Тоң району.